фасоль. Таласта биз ошол быйылкы жылы эки негизги сорт фасоль бар. Бул лопатка кабы, анан томат. Сен томатты да айтып атасың. Томатты бүгүнкү күндө ошол 65-69 сом. Аган кардарлар бар. Бул жерде анын коопсуздугу жөнүндө дагы суроо талаптар болуп атат. Буга лабораторияны Талас областынын губернатору тиги Талас областындагы президентибиздин Ыйгар Муктуокучулугу менен чогушуп барып атабыз. Ал жерде ошол санаптык надзордун лабораториясы да бар. Ошол кошумча шаймандар менен камсыз кылуу менен бул маселени чечебиз. Экинчиси бир жолу келгендеги эле үрөөндөр фасолдуку дээрлик жаңылбай айткандыгына байланыштуу биз жакында эле ошол Турциянын фасоль тармагын иштеген буга чейинки авторлорунан мен кабыл алдым, алар менен сүйлөштүк. Кара Буурадагы мамлекеттик сорт сыноо станциясынын аймагында ошол жерде биз ошо фасолду өндүрө турган участок уюштура турган болдук. 2023 жылда бул иш башталат. Буюрса биз ушу таластык фермерлерибизди өзүбүздө өндүрүлгөн жаңы фасоль түрүндөрү менен камсыз кылабыз. Бул фасольго тиешелүү. Экинчиси пахта боюнча. Эми 21 жылга чейин пахта өзү 48-50 сомдон ашкан эмес баасы. Былтыркы жылда суроо талап жогору болду. 115-117 сомго чыккан пахтанын сатуу баасы быйылкы жылдан жыйноо башталат. Баалар былтыр 40 сомдон башталды эле 117 сомго жетти. Быйыл ошол 100 сомдун тегерегинде стартовать этет буюрса. 95-100 сомдун тегерегинде. Мен ойлойм, пахтанын өзүнө тургандар быйылкы ГСМ баасын эсептегенге дагы абдан кирешелиги болот. Экинчиси, эми былтыркыдан 50% өстү ГСМ. Туурабы? Ал эми